1968 жылы 10 класты бүткөндөн кийин экинчи үйүм десем да болот, оперный театрга келип, опералык студиясына келип тапшырдым. Ал кезде биздин корифейлер Болот Миңжилкыев, Артык Мырзабаев, Хусейн Мухтаров, Муковников, алар сценага чыгып, элге өзлөрүнүн ырын тартуулаганда кадимкидей таң калчу элек. Ал кезде театрдын өнүп өсүп турган убагы, ошондо ушундай болсом деп ойлочу элем. Элибизде ар качан улуттун зоболосун көтөрүп, сыймыгын арттырган искусство жана маданияттын алдыңкы өкүлдөрү болуп келген. Учурда да ошондой жолду аркалап кете алган өнөр чеберлеринен кур эмеспиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн баш каарманы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдыңкы солисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Керимкул Орузбаев да мына ошондой инсандарыбыздын бири. Андан Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүрдүм. Ал жерде профессор Кыргыз эл артисти Марлен Темирбековдун классында окуп бүттүм. Ага чейин эле конкурс боюнча 86-жылы солисттик өтүп кеткен, бул жерден солист болуп иштечүмүн. Ошондогу театрдын көркөм жетекчилиги Керимкулдун вокалдык аткаруучулук дараметине баа берип, жоопту башкы партияларды ишенип бере баштайт. Фауст операсынан Валентин, Иоланта операсынан Роберт, Дон Карлостон Родриго, Паяцци операсынан Тонио. Азыр кайсы гана спектакльди албайлы, бул Керимдин катышуусуз азыр элестетүү кыйын да. Ведущий баритон нашего театра. В его репертуаре почти все баритоновые партии идущих наших спектаклей. Ал улуттук опералардан да башка партиялардын бирден-бир жеткилең аткаруучусу болуп эсептелет. Акмөрдөн Жантай, Ажал ордундадан Искендер, Айчүрөктөн Семетей. На сцене он, как партнер, всегда очень надежный, с ним удобно работать. Он всегда очень хорошо чувствует драматургию спектакля и старается полноценно раскрыть свой образ, что очень хорошо передается всегда зрителям, слушателям. Ар бир спектакль, ар бир концерт аябай бизде ответственный, толкунданбайынча эч нерсе чыкпайт. Ошого жашаш керек. Спектакльдин учурунда образга кирип кетесиң, ал толкунданганды унутасың, только ушу оркестр бизде эми аябай оор, өзүң актерский мастерствоңду көргөзүшүң керек, оркестрде болушуң керек.
жаныңдағы партнеріңдің ырларыңды угушуң керек, ритмический бит барын. Спектакльден кейін эми жонуңа жүктү алып салганда эле жеңилдей түшөсүң киши. Поэтому у него очень много своего слушателя, который приходит именно, чтобы послушать Керима Арузбаева. Ар бир операда ошол образды ачууда өзүнүн талантын кошуп, ого бетер көркүнө чыгарат да. Чыгармачылык өзгөчөлүгү бул кишинин өзүнүн үнүнүн тембринин кооздугу, диапазонунун жогорулугу, бийиктиги, актерлук чеберчилиги. Della e vecchia pala il cielo. Вот за последний год это партия Риголетто. Партия Риголетто – это вершина баритонового искусства, и я считаю, что Керим справился на все 100% с ней. Азыркы кезде бул Керим агайыбыз ушундай толуп турган, ушундай чыгармачылыкка дагы суусап ушундай канбай турган кези. Сейчас мы работаем над партией графа де Луна из оперы «Трубадур» Верди. Готовим премьеру, готовим постановку. Керимкул Орузбаевдин опера өнөрүндөгү чеберчилиги Европа, Азия өлкөлөрүндө да бийик бааланып, көптөгөн эл аралык опера фестивалдарынын жеңүүчүсү болуп келди. Жылы Кипрде фестиваль болду. Яган партиясын ыздадым, Отель операсынан. Ошол жерден биринчи сыйлыкты мен алдым. Андан кийин симфонический оркестр менен Шанхайга бардык. Ал жерден көптөгөн элдин алкышына ээ болдум. 93-жылы эл аралык баритондор парадында биринчи орунду алдым, ушу театрда болгон. 2005-жылы Москвада Кыргызстандын күндөрү болду, декадасы. Ал жерге барып концертке катышып келдик. Кийинки мезгилде ал Кыргыз опера жана балет театры менен бирдикте Алматы, Анкара, Баку шаарларында болуп, Гаджибековдун Көроглу операсында Эксан Пашаны аткарып, ал жактагы музыкалык коомчулуктун зор кызыгуусун туудурду. Бул жерде 6 мамлекеттен катыштык, түрк тилинде 1,5 айдын ичинде жаттап өттүк. Мисалы үчүн биринчи жолу Алматыга койдук, Алматыга койгондо ушундай элдер туруп алып кол чабышты. 1,5 айдын ичинде килейген 5 актылуу операны чыгарыш деген оңой эмес. Күнү түн иштедик, элдердин алкышына аябай ээ болдук. Артыкча түрктөр аябай таң калышты. Түрк чырдадык да.
Азербайжанга келип ал жерде дартадык. Баары жакшы болду негизинен. Биздин опера театры көптөгөн театрларына караганда аябай бийик деңгээлде экен. Чыгармачылык жагынан дагы Кыргыз театрының тәжірибесі көп. Кыргыз театрының оркестрisi да, хоры да бүгінгі күнде халықаралық деңгейде. Сондықтан ұялмай біз осы театрға осындай ұсыныс бердік. Bir kere insan olarak, arkadaşlık, dostluk olarak muhteşem Мен bir bir ay geçirdik Бишкекте жүрдім. orada. Абдан Sanatçı olarak жакшы ырчылар бар экен. çok iyiler yani. Бирок бир кемчилиги ырчыларга көп шарттар түзүлбөйт экен. Ошого карабастан чоң ийгиликтерди жаратышып жатыптыр. Bina olarak Абдан кубандым. Досторду күттүм. Тагдырыма ыраазымын. Мага ушундай мүнөттөрдү тартуулаганына. ama o zorluklara rağmen Я знаю, что он еще занимается педагогической деятельностью, и в этой области тоже довольно успешно. Некоторые его ученики работают уже у нас в театре. Мугалимдик кесипти аркалап баары кете албайт. Искусство чеберлери баарланта албайт. Бул кону Керим Кайбулдаевич болсо вот и жакшы ырчы дагы и жакшы өтө жогорку деңгээлдеги мугалим. Распевкаларды аябай жакшы эле. Эң катуу распевкасы стаката эле да. Стакатасын бергенде жыгылып калчумун немеден. Агай депчи, уже көкүрөгүм ооруй баштады. Жок, тур. Бакыт ушунун баары аябай жакшы болот, дыханияңа жакшы болот, крепкий болот деп. Жакшы өтчү аябай сабакта. Ырдап азыр чыгып атам. Айчурок операсынан Бакайдын ролу, Түмөнбайдыкы Карменден Суниганын ролу, Волшебныйдан Воиндын ролу. Ошол Травиаттадан болсо доктордун ролу. Ошол 5-6 чыгармалар бар азыр. тарбиялап чыгарган эки студентим тең азыр театрда иштеп келатышат. Кичинеден экинчи, үчүнчү партияларда ырдап атышат. Эми Кудай буюрса алар дагы менин жолум жолдоп ырдайбы деген үмүтүм бар. Керим агайдын жубайы Жамиля Хажыбекова эже да өзү менен катарлаш иштеп театрдын белсемдүү солисттеринен бири. 3 бала, 3 небереге бактылуу ата-эне. Көптөн бери мына иштеп келатат өз жубайы Жамиля Хажыбекова. Мына Жамилянын аткарбаган ролдору калган эмес да. Мына совет кездеринде кандай, мисалы жана Астасекин Колуктуда, Курманбектерде баарында бул киши абдан чоң эмгеги зор да бул кишинин. Шар деген шарда, мақтағандай бар да, оқыбасаң да жырғал, іште берсең де жырғал, киімден тазасын киіп, күнде бірден жігет сүйіп, мәрт кетсем разымын ошындеп жырғал жүріп. Kaşımdı tağıp koydum bu da, kartal çalır çizumdan. Aslanı da üstünü de, koyası da şorası da, parmağa çavuşuttu, çıldıraşıp kalışır. Эгер мен анын спектакль болуп калганда тынчтык үйдө тынчтык атмосфера сакталып тургандай кылып аракет кылам да. Мен ырдаганда ал дагы ошондой бири-бирибизге мешать этпейбиз. Артыкча ошо спектакль болоор күнү ушунча шыбырашып да сүйлөшүп калабыз даже. Ну вот вдвоем они составляют довольно-таки прочный дуэт, тандем. В некоторых спектаклях они участвуют вместе.
поддерживают друг друга очень хорошо. Керима все любят и уважают в коллективе. Все к нему очень хорошо относятся, так же, как и он. Всегда готов оказать поддержку, помощь. Абдан сыйлайбыз бүт бары, сыйлашат жашы кары дебей, жашына жаштардай, улуусуна улуудай. Негизи искусство тармагында мындай адамдар бизге мындай айтсам чанда чыга турган адам. Баарына бирдей карагым келет да. Алар ырдаганда дагы мен алардын спектаклин калтырбайм, баарын көрөм, баарын өзүбүзчө мындай отуруп алып обсуждать этебиз. Мамлекет тарабынан эгер жакшыраак кичине көңүл бөлүнсө, бизде бул жаш солисттерибиз көп, таланттуу солисттерибиз абдан көп. Ошолордун өсүшүнө аябай түрткү берет эле. Алар өссө, биздин Кыргызстандын искусствосу дагы чет мамлекетке кичине таанылып, өркүндөп өсөт эле деп ойлойм.